азыр эвакуация автоунан эвакуация болгондо негизи сайт аркылуу маалымат бериш керек. Бул машина каяка кетти, каяка ушул машинаны алып барышты. Телекке каршы дагы эле ушундай сайт жок. Сайт жок. Адам өзү чыгып алып, айдоочу өзү издейт экен. Тияктан издейт, сурап, тияка барат, бияка барат, 1-2 саатты кетирет. Тыгындар болсо андан бери убакыт өтө көп өтөт да. Ошол стоянкага төлөйт, эвакуация үчүн төлөйт, тишилип биртип эле. Андан көрө, урматтуу депутаттар, раз биз электрондук уведомление өтсөк, ушундай эле кылбайлыбы? Анда эвакуацияны, прежде чем ошону чем эвакуировать, андан көрө лучше штрафты салбайбы? Электрондук негизинде ошол уведомление келет. Урматтуу депутаттар, мына карабайсыңарбы? Азыр эвакуационный бизнес болуп калды пайда. Мэрия атайын ошол парковочный месталарды бүт барын жоюп салып, даже машинаны койгон жер жок болуп калды да. Атайын. Аргасыз кээ бир учурда мыйзамды бузууга мажбур болосуң да. Аптекага киресиң, бир жерге машинаны коюп алып, магазинге киресиң, машинаны коюп алып, бат-баттан кирип чыгайым десең эле эвакуация келет, машинаны алып кетет. Парковочный место жок, атайын ошону жоюп салды. Анан көп кабаттуу парковкаларды курабыз деп, курбай эле дагы эле. Паркоматты коебуз деп, дагы эле жок. Ошол эле эвакуационный бизнес. Мына 2-3 километр айдайт, 1600 сомду алат. 3-2 километр эле үчүн. Керек болсо машинаны кээ бир учурда сындырып алып, жоопкерчилик эч кимде жок. Ишо стоянкага төлөйсүң. Штрафты төлөйсүң. Давайте андан көрү, урматтуу депутаттар, суранарым да. Раз биз электрондук уведомленияга баратсак, ушундай эле эвакуацияны мындай в экстренных эле случаях кылбайлыбы? В исключительных случаях. Мен ошо исключительный случайларды жаздым. Кайсы учурда ушуну эвакуация кылса болот. А бирок толук эле мындай в любом случае аны кылганга болбойт негизи, урматтуу депутаттар. Давайте ошону токтотолучу. Эми мен түшүнүп атам, мэрия ошол бизнес аркылуу акчаны табатат, мүмкүн ГАИ табатат. Буларга жыра эле да, чынында. Андан көрө лучше штрафты төлөп койсун, электронный уведомление келсин. Мына сен туура эмес жолдо машинаны коюп алдың, мына са штраф сразу. Төлөсүн. 2-3 жолу ушундай бузду, мен мына сунушту бердим. Анда да эвакуация раз түшүнбөсө таптакыр эле. Анда эвакуация кыла берсин. Анда лишь бы сразу келип алып эле, алып кетип эле, андай болбойт да. Мына мага жазып атышат, кээ бир учурда дейт, машина мен мындай калтырдым дейт, ключту чыгарган жокмун, бат-баттан кирип чыгайм десем эле, машина жок дейт. В заведенном машину увезли дейт. Андай болбойт дейт уже. Бул дагы эрежелердин бузуу эсептелет да, туурабы? Ошон үчүн сураныч, урматтуу депутаттар, эми кетип атабыз, кичине элге пайданы мындай кылайлы. Тем более бул эреже башка өлкөлөрдө бар. Сураныч колдоп коюңуздарды суранат элем, бул сунуш керек элге негизичи. ГАИге дагы оңой болот да, келип эле көрөт, номерди тартат, протоколду электрондук негизинде түзөт, СМС менен жөнөтөт, все, штраф уже кетти. Урматтуу Далайбаевич, эми сизге жазып аткан жанагы машина жүргүзгөн боюнча кирип кеткенди алып кеткен абдан туура. Ал абдан кооптуу. Биринчи өзүнө угон болуп кетиши мүмкүн, экинчи жаш балдар отуруп, же башка машина айдабаган бирөө отуруп, бир жаман кырсыкка учуратышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул сизге жазгандарга сиз туура маалымат берип койсоңуз. Башка суроо бар дагы? Жок, сөз берилет, кийинки сөз Жакыш Руслан Шергазовичке. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылгандар. Мен ушул маселе боюнча айтайын деген, мына азыр 21-жылым баары санариптештирүү заманында болуп атат. Ошол эле карап көрсөңүздөр, мынакей ушул жерден жыйында дагы жогорку кеңеште мен бир эмес бир нече жолу көтөрдүм эле ошо Сосновка посту боюнча. Мына бүгүн электрон кылып койду эле, эч кандай коррупция жок. Миллиондон акча чыгып атат. Мурункудай пробка жок. Зарайына баратканда төлөп койсоң болот.
QR код аркылуу төлөнүп атат да. Мына ошол эле мына Дастан Далабаевич аябай туура айтып атат. Азыр Бишкек шаарында эмес, бүт шаарларда тыгым көп болуп атат. Эч кандай стоянка проблема болот, ошол эле парковка проблема. Бир 2 мүнөт кирип чыга турган болсо машина жүктөп кетип атат да бул боюнча. Бул абдан туура сунуш. Шуну эле мына чет өлкөдө барат экен дагы штраф айнеге тиркеп кетет экен. Ушул сыяктуу кылбаса бул чын бул жалгыз кишинин көйгөй эмес. Бул абдан туура көйгөй болуп атат да. Мына азыр деле айтып атпайсыздар, бул жерде бардыгын электрондук СМС аркылуу алабыз деп. Ошол эле газ тыгын деле, свет, элементарно Бишкек шаарында деле водоканалдарда азыр суунукун СМС менен жөнөтүп атат. Ушуну албетте карашыбыз керек да, негизи урматтуу мына ички иштер министринин өкүлдөрү, ГАИ тармагы. Машина күндөн күнгө көбөйүп атат. Мына чоң жолдордун бардыгы мурунку магазиндерде болобу, үйлөрдүн алдында болобу, бардык стоянка парковкалар жабылып калды. 1 мүнөт токтой албайсың. Больница ортосунда токтой албайсың. Базарларда деле токтой албай калдың. Ана мынагы шаарда дагы Эмил мырза, мына сиз жеке көзөмөлгө алып карап алсаңар, былтыр мына шаардын бардыгын ушул жолдордун разгрузка кылып, баягы правильно односторонний оң жака, сол жака Турузбек окшогондорду кылган күндөн баштап андан бетер жаман болуп калды шаар. Ушуну жеке көзөмөлгө алып, шаардын башкармалыгын чакырып ГАИ боюнча карап алсаңар, мына бул акыркы убактарда определенный мурун билиш керек, эртең менен кечинде 1 саат убакта тыгын эле. Азыр күнү түнү да тыгын болуп калды. Мына туура айтып атат биздин кесиптешим. Бул бизнеске айланып баратат, жана эвакуаторлорчу. Бизнеске айланып баратат. Аз карап көрсөң, жеке менчиктер сатып алып, договорду сол эле иштешип атат. Алар эч кандай жоопкерчиликти албайт экен. Мына жакында эле бирөөдүн машинасын жүктөп оодарып алды талкалап. Эч ким жооп берген жок ал боюнча. Ыйлап жүрө сотко берип атат мисалы ал боюнча да. Бизге кайрылды. Ушу маселени карап койсоңуздар. Рахмат. Чоң рахмат Сүйүн Абдулдаевич. Бул жерде мен ошол учурларды жаздым да, кайсы учурда эвакуацияны кылса болот. Тез жардам, мындай өрт кызматкерлерге, мындай экстренный кызматтарга мындай тоскоолдук кылса, ошондо да туура. Майыптыгы бар адамдардын ошо парковкасына койсо, мейли ошону кыла берсин. Анан мындай жөн эле жөн лишь бы эвакуация кылыш бул туура эмес да өзү. Мына өзүңүз эле көрүп атасыз го, же парковканы түзбөйт. Бул кылбайт. Себеби мотивация башка жерде. Мотивация азыр ошо эвакуация аркылуу акча алыш да. Азыр ошо мотивация болуп калды. Бул акчаны көп берет да. Сонда зачем парковканы куруп? Стимул жок да. Ошон үчүн суранат элем, колдоп бериңиздерди суранат элем да.